Нарын облусунда акыркы 4 жылдан бери бир топ жумуштар жасалды. Анын ичинен айтсак, Нарын шаарынын ички көчөлөрүнө асфальт төшөлүп, тургундар жамгырда ылай кечип, кургакта чаң сапырылган жолдор четинен иретке келүүдө. Өткөн жылы калаанын 18 көчөсү жасалса, быйыл дагы Борбордук Ленин көчөсүнөн тышкары ички 30 көчөдө ремонт иштери жүрөт. Анткен менен жолдун баары эле жасалып, көйгөй чечилип калды дегенге болбойт. Шаар ичиндеги Жумамүдүн Шералиев атындагы магистралдык көчөсү көп жылдан бери кала тургундарын түйшөлтүп, эми гана оңдоо иштери башталды. Бирок бул жолду жасай турчулар адегенде жолду тар кылып, эки четиндеги жөө адамдар басчу тротуарды 5 метрге чейин калтырып коюшкан. Бирок аталган көчөнүн тургундарынын нааразычылыгынан улам бул жол кайра 2 метрге кеңейтилмей болду. Ошондой эле Нарын Баятов Уна жолунун ак кыя участогунда дагы жол оңдоо иштери мындан 3 жыл мурун эле башталганы менен дагы деле аягына чыкпай келет. Ал эми быйыл Нарында курулушу жүрүп жаткан социалдык объектлердин саны 45 болсо, анын 15и билим уясы. Алардын ичинде жылдап токтоп калган курулуштар да кайра жанданды. Жаңы билим уяларынын салынышы менен шарт жакшырып, билим сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаңы мектеп курулуп бүтсө, биз жаңы дем күч менен кирмекпиз. Себеби жаңы мектеп заманбап шартта курулмак, заманбап жабдууларда болмок, заманбап кабинеттерде да окуп, биз билимибизди өркүндөтмөкпүз, окууда кызыктуу болмок, ыңгайлуу да болмок. Азыркы биз окуп жаткан мектеп эскилиги жетип калган, кабинеттери дагы аз, түштөн кийин олимпиадаларга, кружокторго даярданганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Эгер жаңы мектеп бүтүп, биз жаңы мектепке кирсек, шарттар абдан жакшы болуп, олимпиадаларга да даярданмакпыз, кружоктор да өткөрүлмөк. Биз 10 класспыз, эндиги жылы бүтүп кетебиз дегендей. Ошол жаңы мектепте биз окуп калсак деген тилектерибиз бар жана ушул жаңы мектепте бизден кийинки окуучулар, бизден кийинки бөбөктөрүбүз жаңы күч, жаңы дем менен келип окуп, өзлөрүнүн билимдерин жогорулатышса жакшы болмок. Облус аймагында ири долбоорлорда ишке ашат. Нарын реновация аталышындагы долбоор иштелип чыгып, ал ишке аша турган болсо, Нарын шаары болуп көрбөгөндөй өзгөрөт. Анын алкагында шаардын ичиндеги үйлөрдүн фасады жаңырат. Ошондой эле ички жана тышкы туристтерди тартууга багытталып, Нарын дарыясынын үстүнө айнек көпүрө курулганы турат. Жана башка дагы бул долбоордо жалпы 9 компоненттен турган жумуштар аткарылмакчы. Долбоор 4 миллиард сомдон ашык акчаны талап кылат да. Анан 2 миллиард сомдон ашыгын өзүңүздөр билгендей Тяньшань Сити, мамлекеттик кызмат көрсөтүү борбору, панорамный колесо деген сыяктуу долбоорлорго каражат табылган бүгүнкү күнү. Ал иштер уже жүрүп жатат. Анча-мынчасы курулушу башталды, колесо образованияга заказ берилди. Жакын арада уже келип куралып башташат да ал нерселер. Анан өзүбүздүн каражат жетпей калган компоненттерге биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтен каражат сурап, анан ал киши 1 миллиард сом бөлүп берем деп бүгүнкү күнү анан ошол президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Тургунбекович Туманбаев келип ошол объекттер керекпи, кереги жокпу, чындык эле ошондой орусча айтканда целесообразность барбы, жана ошол долбоорлордун баасы канча болот, ошол миллиард жетеби, жетпейби деп ошону өз көзү менен президент тапшырмасы менен көрүп кетейин деп келди. Анан бүгүнкү күнү менин байкашымча бүт долбоорлорду жактырды. Бир да долбоорду жок, бул жарабайт, муну кылбайбыз деп айткан жок. Акыркы жылдары облус аймагында туризм тармагы дагы өнүгүүнүн үстүндө. Теңир тоонун жаратылышына ашыккан чет элдиктердин саны арбаганын туризм тармагындагы статистикалар тастыктап турат. Анан албетте алар үчүн жагымдуу шарт. Кадимки Швейцариядагыдай мейманканалардын салынышы дагы келген туристтерди таң калтырбай койбойт.
Теңир Тоо жергесинде ири жана чакан өндүрүш ишканаларынын катары дагы көбөйүүдө. Нарын шаарындагы калктуу турак жай менен камсыз кылуу үчүн ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталганы менен бетон заводдун жоктугунан иш ыргагы кечеңдеп жаткан. Эми ал маселе дагы чечилет. Нарында 2 бетон завод курулат. Азыркы тапта Миңбулак айыл аймагында салынып жаткан бетон заводдо курулуш монтаждоо иштери аяктап, жакынкы күндөрү даяр бетон берип баштайт. Азыркы учурда Нарын райондун, Нарын шаарынын талабы ушундай болду. Биз да баягы ачаардан мурун жергиликтүү бийликтин башчылары менен келип кеңешип, кандай курулуштар жүргүзүлөт, баягы пландар кандай деп өзүбүз суроолорду бергенде бизге өздөрү айтышкан канча бир объекттер түзүлөт, баягы мамлекеттик үйлөр салынып атат биякта ГИК боюнча. Анан биз эсептеп көрсөк, ошо саатына 90 кубтук завод алып келсек эң ыңгайлуу болот деп чечилген да. Анан бирок кийин баягы курулуштар көбөйүп нетсе, биз дагы заводубузду баягы кеңири чоңойтуп неткен мүмкүнчүлүгүбүз бар биздин. Ал эми Кочкор жергесинде дагы ипотекалык үйлөр курулуп, келерки жылы кезекте тургандарга тапшырылат. Мындан тышкары аталган райондо базар жана автобекеттин курулушу дагы кызуу жүрүүдө. Ал эми Актала, Ат башыда чакан ГЭСтер салынып жатса, Жумгалда дагы логистикалык борбордун курулушу башталды. Нарын районунда дагы миңдеген жумуш ордун түзгөн Куланак ГЭСи курулуп жатат. Аны менен катар быйылкы эгемендүүлүк майрамына жалпы облус боюнча 17 объектини ачуу мерчемделсе, Нарын району 5 объектини ачканы турат. Муну менен жумушсуздуктун саны кыскарат. Мына ушундай бардык эле тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, облустун социалдык экономикалык абалы жыл санап өсүүдө.